Ал эми курбандык эмне болот? Курбандыктын фазилети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Бисми Аллаху акбар" деп курбандык сойгондо каны жерге түшпөстөн туруп Аллахтын астына барат дейт. Каны жерге түшө элек кабыл болот Аллах субханаху ва таала. "Ва ма лана фиха я Расулаллах" деп сахабалар сураганда, ар бир түгүнө миңдеген сооп берилет деген. Ар бир түгүнө. Эми ойлой бер, бир койдун канча түгү бар? Канча жүнү бар? Ар бирине канча болот экен? Эсе кылып Алла Таалам сооптор берет деген. Аны кечке чейин отуруп эсептей албайсыз, канча жүнү бар экен, түгү бар экен. Демек, ушундай сооп берилет, Аллах субханаху ва таала эсе кылып берет. Бир эле сойгон болсоң, ар бир түгүнө сооп берилет. Ар бир садакаңа, этин садакаңа өзүнчө сооп берилет. Анан эң чоңдагы фазилети хадистерде келет, кыямат күнү келгенде бул сират деп коет. Сират көпүрөгү. Ошол жерде сага улоо болот. Сират көпүрөгүдө улоо болгон нерсе уламалар айтат, ошо адамдын кылган курбанчылыгы дейт.